Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам 50 жаштан өткөндө уулду болду. Кубанычы ичине батпай сүйүнүп жүрдү. Баласы 7 күндүк болгондо акыйка кылды. Уулум Ибрахим алейхиссаламдай болсун деп, уулуна Ибрахим деп ысым койду. Уулу Ибрахим 5-6 жаш болгондо ооруп калды. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын маанайы чөгүп, эч нерсеге көңүлү жок жүрдү. Ибадат кылган бөлмөсүндө "О Аллахым, уулума шыпа бер" деп ыйлап дуа кыла берди. Бир убакта терезеге көзү түштү. Караса, уулу Ибрахим чуркап үйдөн чыгып калды. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам кубанып кетти. "О Аллахым, өзүңө шүгүр, дуамды кабыл кылыптырсың" деп дуа кылды. Ошол замат пайгамбарыбызга Жабраил периште Аллахтан вахий алып келип, пайгамбарыбыздын желкесине башын коюп ыйлап калды. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам: "Эй Жабраил, эмнеге ыйлап жатасың? Кыяматтын кабары келип калдыбы?" деп сурады. Жабраил периште ыйлап: "Жок Расулуллах, сиз балам оорудан айыкты деп кубанып жатасыз. Уулуңузду жакшы көрөсүз деп ыйлай берди. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам: "Эй Жабраил, уулумду чындыгында аябай жакшы көрөм" деди. Жабраил периште токтобой ыйлай берди. "Эй Расулуллах, мени менен чогуу ким келгенин билесизби?" деди. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам: "Ким келди?" деди. Жабраил периште: "Мени менен чогуу Азраил келди. Бүгүн уулуңуздун жанын алат" деди. Уулуңузду сизден кийин адамдар пайгамбар деп албаш үчүн Аллах сизге эч качан уул перзент бербейт экен. Бир жүрөктө эки махабат бирикпейт. Үммөтүңүздү тандаңыз же уулуңузду" деди. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын бүт денеси титиреп кетти. Токтоно албай ыйлап жиберди. "О Аллахым, каарыган чагымда бул кандай сыноо болду? Эй Жабраил, бул кандай сыноо болду? Эми" деп ыйлап олтуруп калды. Жабраил алейхиссалам да ыйлап жатты. "Эй Расулуллах, мен бардык периштелердин колун ачтырып койдум. Өзүм да дуа кылам. Келиңиз дуа кылабыз. Уулуңуздун жанын сиз бул дүйнөдөн өткөндөн кийин алуусун Аллахтан сурайбыз, кабыл кылат" деди. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам ыйлап: "Эй Жабраил, мен уулунун өмүрүн сураганы келген пайгамбар эмесмин. Мен үммөтүмдү тандадым. Колун бардык периштелер ачкан болсо, дуа кылышсын, мен да дуа кылам. Үммөттөрүмө уулумдун ордуна салих, диндар перзенттерди берсин" деди да ыйлап дуа кылды. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам: "Эй Жабраил, уулум менен коштошуп алууга уруксат берилеби?" деди. Жабраил алейхиссалам: "Азраил периште сизден уялып кирбей жатат, сиздин уруксатыңызды күтөт" деди. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам эшикке чыгып карады. Баласы сахабалар менен чуркап ойноп жүргөн эле. Баласы Ибрахим кулук мүнөзү жана сырткы келбети абдан сулуу, адептүү бала эле. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам алыстан карап: "Эй көзүмдүн карасы, бул жакка келиңиз" деди.